Siz bilgендей 2020-жыл биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков менен региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы болуп жарыяланган. Урматтуу Алмаз Акунжанов, сиздер билесиз, мен көтөрө турган маселенин баары ушул маселелерге тиештүү да. Мен былтыр көтөрүп келген көп маселелер облус боюнча чечилди. Бирок көп маселелер мына каржы бөлүнбөй 2020 жылга өтүп кетти. Бул эң биринчиден бала бакча, мектеп салынган маселелер калып калды. Билесиздер, финансированиясы каржылыгы толук бойдон чечилбей калган үчүн ушул маселелерди силер көзөмөлгө алып, урматтуу премьер-министрге кирип ушундай тапшырма былтырдан бери өткөн деп каржы маселелерин чечип коюшуңузга мен сураныч берет элем да силерге. Анан экинчи маселе мына мен азыр өзүмдүн иш чараларымда барганда айылдын көп айыл өкмөттөрү менен эл менен кезиккенде өтө чоң маселе ошо регионду өнүктүрөбүз десек, бул таза суу маселеси да. Айылдарда азыр мына кышында көп системалары иштебей, көп айылдарда таза сууну ташып ичип аткан маселелер бар. Өзгөчө мына айыл өкмөтү менен эл менен Садыраке айылы, Григорьевка айыл өкмөтү менен кезигип элдери менен системасы 54-жылдан бери түтүктөрү эски болуп жарылып, элдер ушул мен колдон келген жардамымды берип өдө жагынан чоң ак суудан сууну буруп, Алмаз Акунжанович, ушул маселе өтө көйгөйлүү да. Жеке эле Садыраке эмес, бул мына Ананьева маселеси айыл өкмөтүндө, Темир айылында, Кашат айылында, Үскөл районунда өтө чоң маселеде таза суу бүгүнкү күндө жок. Ошол мен Арис проектисин төрагасы менен кезигип сүйлөшкөм. Садыраке айылындагы чоң 80 миллионго жакын проектинин ПСДсы 2 айга мурун болуп отурат деп доклад кылды, буюрса. Ошол жайында бүтөт экен. Анан биз ой максаттарыбыз бар деди да, пландаштырып атат. Августта капсуласын салып, ушул чоң айыл 7000дей киши жашаган айылда ушул таза суу маселесин чечишибиз керек. Анан бирок ушул Ариске тиешелүү проекттин баарын, ошол проектке кирген айылдардын баарын көзөмөлгө алып, өз убагында каражаттарын бөлүп бербесек болбойт. Ушуну урматтуу Алмаз Акунжанович, ушул маселелерди өзүңүзгө контролго алып, көзөмөлгө алып коюшуңарга суранышам. Рахмат.